кандайсың? Бүгүн эмне үчүн эфирге кечип келдиң? Билсек болобу сырын? Жакшы, өзүң кандайсың? Мен эфирге кечип келгендин өзгөчө себеби бар. Эмне деп турсаң, бүгүн Орозонун акыркы күнү, тактап айтканда ай башы экен. Үйдөлөргө жардам берип, кичине кечип калдым. Демек, сен кечип калганыңдын олуттуу себеби бар турбайбы? Анда эмесе эфирдеги биздин көрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калды. Биз учурашып алалы дагы, андан ары маегибизди уланталы. Кадырман күнүңүздөр менен, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, мына эртеңки айт майрамыңыздар менен сиздерди куттуктап, бүгүнкү түз эфирибизди баштайбыз. Кутман кечиңиздер менен, ардактуу, сүйүктүү биздин телекөрүүчүлөр, ободо түз эфир. Ыйык Рамазан 2017 долбоорунун акыркы чыгарылышы старт алды. Сиздер менен кызматыңыздарда мен Жаркын Аялымова жана менин кесиптешим Асель Жолдошбек кызы болмокчу. Бүгүн өзгөчө эфир. Мен бир нерсе суралайын. Бүгүн конок ким болот? Мага ошол кызык болот. Мен кечип келгенди ойлончу. Конок бул бизде бүгүн өзгөчө коноктор, анткени сага айтпай туралы, биз рекламалык түрмөктөн кийин конокторубуз менен тааныштырабыз. Дабы жолу саламатсыздарбы дейли, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Мына бүгүн биздин студиябызга келип өзгөчө кызыктуу маек куруп бере турган көрөрман конокторубуз бар. Андыктан кимде ким ошо конокторубузга суроолору болсо 0312 91 70 70 номерине байланышка чыгып, өзгөчө суроо берип, мына дал ушундай китепти утуп алсаңыздар болот. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ооба. Бүгүн бизде өзгөчө коноктор деп жогоруда баса белгилеп өттүк. Бул албетте бизди, сени, мени жана ошондой эле биздин кесиптештерибизди жакшынакай сулуу кылып чыгарып жаткан биздин кадр сыртындагы кесиптештерибиз бүгүн бизде конокто. Анда мен тааныштыра баштайын. Биздин Аян телеканалынын улуу аксакалы десек болот, жана башкы режиссерубуз Азизбек Тайрабаев байкебиз. Саламатсызбы? Жана ошондой эле эфирди катар-катары менен тизип, дал ушул биздин Аян телеканалынын көрсөтүүлөрүн катары менен чыгарып турган биздин жаш кызматкерибиз, кесиптешибиз Абдулхамид Таштанов бүгүн бизде конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сиздер? Көрөрмандар менен учурашып алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Аян телеканалынын көрүүчүлөрү, кутмандуу кечиңиздер менен. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу урматтуу Аян телеканалынын көрөрмандары, мен сиздер менен кече эле алып баруучу болуп, бул жакта эки кыздын ордунда отурган болчубуз. Бүгүн конок болуп турасыз. Бүгүнкү кырдаал башкача, конок болуп келип отурабыз. Бунун өзгөчө себеби деле бар. Аны алып баруучулар жогоруда баса белгилеп кеттик. Биздин Асель менде суроо пайда болду да. Сиздер кадрдын сыртында иштейсиздер. Анан бул жакка келерде кадрдын сыртында жумуштарды кимге таштап келдиңиздер? Ошол бизге сыр болуп атат. Туура, негизи азыр биздин техникалык топ экиге бөлүндү. Ошол азыр экинчи бөлүгү бизден кийин эфирге чыгат, Кудай буйруса. Эфирди азыр алар өткөрүп атат. Түшүнүктүү. Бардыгына эле кызык болуп атса керек, мына биз журналист катары эл таанып атат дейли, тең болсо дагычы. Анан сиздер өзүңүздөр тааныштырып өтсөңүздөр, бул каяктын кулуну болосуздар, эмне иш кыласыздар ушул сыяктуу элге? Кыскача. Мүмкүн сиздердин жердештериңиздер экрандын артында сиздер менен сыймыктанып көрүп аткан чыгар, ошондуктан бир сыйра тааныштырып өтөлү дагы, анан маегибизди андан ары улайлы. Жакшы болот, мен Токтогул районунда Өзгөрүш деген айылда туулуп өскөм. Мен Абдулхамид Таштанов, Баткен областы Кызылкай шаарынан болом. Учурда Махмуд Кашкари Барскан атындагы Чыгыш университетинин журналистика факультетинин 4-курсун аяктап жатам. Буюрса бүгүн 24-июнь болсо, эртең 27-июнда мен дипломдук ишимди жактаган турам. Азаматсыз дейли. Студент болуп туруп ушунчалык ийгиликке жетишип атканга албетте ыраазычылык билдирели. Анан мынакей Рамазан айы кирип келди, анан Рамазан айы кирип бүтүп барат. Анан мурунку Рамазан айына салыштырмалуу, Рамазан 2016га салыштырмалуу 2017 кандай айырмачылыктар менен өткөзүп атасыздар? Айырмачылыгы мен билгенден мен ушул убакытка чейин бүгүн бүтүп баратат. Кудай буйруса эң акыркы күнүнө турабыз. Эч бир орозодо кыйналдым деп эч кимди уккан жокмун. Ошон үчүн багы төзөлүп кетти. Орозонун өзүнүн касиети бар го. Ар бир нерсенин өзүнүн тарыхы болот эмеспи? Сиздердин аянга келип калган тарыхыңыздар кандай? Ооба. Жок, деген сыяктуу. Биз деле жаңы келдик, мисалы үчүн сиздердин кантип бул жакка иштеп калганыңыздар биз үчүн деле сыр да. Ошол башыңыздардан өткөн
Тарыхты айтып берсеңиздер. Эмне себеп болуп келип калдыңыз? Мен анда кичине башынан баштап коеюн деп атам. Тилекке каршы мен ден соолук бузулуп калды, ооруп калдым. Ошондо мен бир гана ден соолук менен алышканга туура келип калды. Шаарга келип даараланып кетип, ушундай болуп жүрчүм. Ден соолук начар болгондуктан көбүнчө үйдө отурасың, шаарга келсең делечи. Радио угуп, газета окуп, телевизор көрүп. Газета көп окуганымдын пайдасы радиодо тийди. Радиодан анткени көп оюндарга катышчумун, радиодон көп утуп алчумун да. Анан ошо бир күнү телевизордон эмени көрүп калдым. Жарыя. Ошо КТРде көп эле билсе керек. ТВ Академия деген бир окуу борбору бар болчу. Ошол Жарыя ошо кастинг өтөт деп угуп калып, ошону менен бардым белгиленген күнү. Ошентип Кудай буйруп биздин белгилүү журналист жана коомдук ишмер Нуктубек Ажы Арсланбек деген агайым мен ошонун колунда окуп калдым ошол жерде КТРде. Анан ошо КТРде бир аз жүрдүк, агайым менен ошо заманада андан кийин эле Марва ТВ деген студия бар болчу. Мурда Манас жаңырыгы телеканалдан чыкчубуз. Ошону иштечим. Андан кийин ошо Манас жаңырыгынан бөлүнүп, Аяндын телеканалы деп 2 жыл болуп калды. Ошондон бери ушул жерде эмгектенип атабыз. Келиңиз, эми сиз айтып өтсөңүз, өзүңүз студент экенсиз, анан бул жака кантип келип калдыңыз, ошол тууралуу калы. Студент кезде эле биз журналистикада окугандан аябай журналистикага кызыккандыкка байланыштуу студент кезден эле практиканы баштаганбыз. Негизи окуу бүткөндө практикага чыгарат, бирок биз окуу бүтө электе эле практика баштаганбыз. Ошол практика баштагандын 2-3 этабында Аян телеканалында практика өтөмөй болуп калдым. Практиканын негизинде эле келип, жүрүп, аралашып, ошентип эле иштеп калдык. 1 жыл болду мен иштеген. Тил жакта окууңуз дагы бар, бул жакта жумушуңуз дагы бар. Биз көргөндөн эртеден кечке эле ушул жакта жүрөсүз. Анан экөөнү кантип байкалыштырып кетип атасыз? Аракет кылган адам табат баарын. Баарын табат, жетишет. Сен айтып кетпедиңби, күн түн биякта жүрүшөтүн дайыма көрөбүз да. Эми ушуну мисалы башкадан өзгөчөлөт 30 күн Рамазан айында дагы дайыма бул жакта болдуңуздар да. Ушул жерде үй кылдыңар, ушул жерде жумуш кылдыңыздар, анан үй бүлөңүздөр кандай кабыл алды ушуну? Айтып айтасыз. Үй бүлөм эми бул менин жумушум. Тагылган милдет, караш керек. Келиңиз эми. Биз бойдок болгондуктан өзүбүз каалаган жерде жашадык. Бирок демек кийин бизди жеңелүү кылганда мындай кечке чейин калып анда башкача болуп калышы мүмкүн. Анан кийинки суроону эле ошолай берели. Мына коллектив болгондон кийин сөзсүз бир кызыктуу же кайгылуу окуя болот да. Бүгүн сиздерден бир кызыктуу күлкүлүү окуя сурайлычы. Кимдер айтып бересиздер? Коллективдин арасында болгон. Кадр сыртында мүмкүн микрофонду унутуп калган чыгарсыздар. Туура. Андай окуулар болот. Муну азыр бирок эстей албайт атам. Айзбайке, сиз эстейчектер, бизде телефон чалуу бар экен. Урматтуу көрөрман, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиз, сурооңузду бериңиз. Алло, угуп атасызбы? Бериңиз, угуп атат. Алло, мен сиздердин бүгүнкү конокторго суроом бар эле да. Келиңиз. Бул жашоодо сиздерге энатаңыздар ысымдарыңыздарды бериптир. Бирөөңүздөрдүн атыңар Абдулхамид, бирөөңүздөрдүкүн укпай калдым. Абдуазиз. Сиздерге суроом мындай эле да, белгилүү ошо энатаңыздар берген ысымдан тышкары өзүңүздөрдү киммин деп тааныйсыздар, өзүңүздөр ким дейсиздер. Мисалы мен киммин деген суроо коюңуздар, жооп бере аласыздар. Түшүнүктүү. Суроо түшүнүктүү, урматтуу эле көрчү. Келиңиз, сизден баштайлы анда. Өзүңүз ата энеңиз сизди тааныгандан башка дагы өзүңүзгө кандай сыпат бере аласыз деген маани. Мен эң эле обол өзүмдү кул деп билем. Жаратуучунун кулу. Жана ошол кул кандай жашаш керек болгон болсо, ошого ылайык жашаганга аракет кылып келе жаткан жөнөкөй бир инсан катары эсептейм. Сизди үй бүлөңүздө ата энеңиз ким деп эркелетип коет? Мен үйдө атымды толук эле чакырып эркелетишет, болгону жана балам деп эркелетишет. Жакшы, сиз Азизбек Менин атым Азизбек документте. Анан ар ким ар кандай айтат. Абдуазиз деген атыңыз. Ошо Абдулазиз ошо айтып коеюн, ал кийинчерээк ушундай болуп калды. Кийин ошо динге карманып намаз окуп калгандан кийин ошо кээ бирлер Азиз деп атачу. Азиз деген бул Аллахтын 99
аттарының бири экен, ошон үчүн айткан болуп кеткен, ошону өзгөртөйүн деп Абдул-Азиз деп өзгөрткөнбүз. Бул дагы Абдулхамид айтып кеткендей, мен деле өзүмдү ошо Аллахтын кулу деп эсептейм. Ошол Абдул-Азиз деген дагы ошол жана Азиз Аллахтын кулу деген эле мааниде. Мен Азиз Бакеге дагы бир суроо бергим келип атат да. Эми бул сиздин кесибиңизге байланыштуу болот. Сиз көп жылдан бери режиссерлук кызматты аткарып келесиз. Анан бул режиссер болуучу адам кандай кесиптерге ээ болуш керек? Ой, кандай касиетке ээ болуш керек? Кандай жөндөмдүүлүгү болушу керек? Режиссер боло алат. Негизи эле кандай сапатка ээ болуш керек дедиңиз, э? Сапатка, касиетке. Адам. Режиссер адам. Биз бир жолу ошо бир тренингге катышканда бир кинонун көрсөтүшкөн үзүндүсүн. Ал жерде режиссер президенттин выступлениесин өткөрөт, сөзүн элдерге чыгып сүйлөгөн сөзүн өткөрөт. Түз эфирде. Ошо президент келатканда, элдерге чыгып келатканда кол салып да, кол салып болот. Атат, бирок президенттин жан сакчылары аны коргоп калат. Режиссер ал жерде дагы түз эфирде үзгүлтүк учуратпай өтөт да кетет. Анан да бир аз сүйлөп атканда жардыруу болот. Жарылганда президент өлөт. Уже эфирде жардыруу болот, түз эфирдечи. Ошондо дагы өзүн жоготпой, кайра телеканал менен байланышып, байлуулантып, түз эфир ушундай болот деп. Анан ал жерден бир корреспондентти ошол жерден журналисттердин тилинде айтканда стендап кылат бир кыз. Корреспондент кыз. Анан стендапты сүйлөп атканда дагы жарылат, тиги кыз да өлөт. Ал жерден дагы бир аз эметип, өзүн бир аз жогото түшүп, кайра байлуулантат дагы диктор менен, алып баруучу менен түз эфирге байланышып байлуулантат да, ушундай болду деп, өзүн жоготпостон аягына чейин түз эфирди өткөрөт да, бүткөндөн кийин жыгылат. Бүткөндөн эфир түз эфир бүткөндөн кийинчи. Ошондуктан ойлойм мен. Эриктүү болуш керек. Эриктүү, анан аргана кырдаал болуп кетиши мүмкүн да. Ошого даяр болуш керек. Эми Кудай сактасын, андай болбой эле койсун жашоодо. Бирок аргана кырдаал болуп кетиши мүмкүн, түз эфир учурундачы даяр болуш керек деп ойлойм. Өзүн жоготпостон сразу шарт жөнгө салып кырдаалды алып кеткенге болуш керек. Ооба. Анан эми бул жерде биздин режиссердин эң колдору операторлор, мен каалоомду алар ишке ашырып берет да, камерага туруп, алар менен жакшы мамиледе болуп, эфирдин алдында даярдап аларды башкара билүү деп ойлойм да. Сиз ошондо өзүңүздүн кесибиңиз боюнча режиссерсузбу же болбосо башка кесиптин ээси? Негизи мен жана айтпадым беле, окуганда мен операторлук окугам. Демек, анан ошо оператор болуп иштеп жүрүп, ошо бул жагындагы үйрөнүп, ошо көрөрмандарыбыз күтүп калды болуш керек, жана кызыктуу окуя айтып беришет эле депчи эстесеңиздер баштабайсызбы? Айтып берсеңиз. Сизден баштайлы, Абдулхамид. Негизи бул режиссердук кесип, агайдын жолун жолдоп биз дагы ушул кесипти аркалап келатабыз. Бирок мен бир гана режиссердук багыт эмес, журналистика багытында окугандыктан бул ар тарапка кете берем да. Бул мен өзгөчө нерсени айтып кетейин, бул телекөрүүчүлөр студияны гана көрүшө алат да. Студияда биз маекти гана көрүшө алат. Бул режиссердук бөлмөгө эч ким кире албайт. Бул режиссердук бөлмө бул өзгөчө бир бөлмө да. Бул качан ал жерге келип адам көргөндө гана түшүнөт анычы. Анан бул режиссердук бөлмөдө мен эфир түзүүчү, эфир топтоочу кызматты аркалагандыктан бул өтө көп кызыктуу окуялар болот да. Себеп дегенде кээде түз эфир учурунда титрларды туура эмес жазып коюшу мүмкүн. Андан сырткары споттор туура эмес кетип калышы мүмкүн. Бирок бул өтө кылдат жумуш болгондуктан ар бир убакытка, ар бир белгиленген убакта эфир сеткасы деп коет, эфир чарчысы. Кайсыл убакытта кайсыл передача кетиш керек, кайсыл убакытта кайсыл уктуруу берүү кетиш керек, телекөрсөтүү кетиш керек. Ошону ар бирин тизип чыгуу бул өзүнчө бир мен талап кылгандыктан кээде уктап каласың ошол жерде отуруп, кызыктуу окуялар ошондой эле болот. Уктап каласың, түшүңдө мен 2-3 жолу болуш керек. Кечинде саат 11-лерде олтургам жумуш стол үстүндө. Көзүмдү ачсам саат таңкы саат 5 болуптур. 3 жолу ошондой болду. Бирок жумушуңуз жумушу ошол бойдон кетет. Абдан жакшы, сиз. Мен дагы жумуш арасында көйлөп болуп, жумуш үстүндө. Мен видео күнү иштеп кеттим, бирок жумушка байланыштуу да. Негизи эле Кудай түнгө эс алганга жаратканда. Анан биз эми түндү иштеп күндүзү эс алып атпайлы, анан баары күндүзгү окуу түндөгүдөй эмес да. Жакшы эс ала албайсың. Уктасаң деле мээң эс албайт. Анан бир күнү ошол барып жатып жумуштан уктап калып турмун. Анан келинчегим ордунга жат деп ойгоп аткондо туруп алып бул жумуштагы сөздөрдү сүйлөп кетти.
Ошондой сезип турдум да, магачы камера улап кеткендей болуп коюп отургандачы. Сүйлөп кетип турдум да урушупчу. Биздин телегөрүүчүлөр ойлоп калды окшойт, бул телеканалда иштегендердин баарын эле кызыктуу окуялары уйку менен эле өтөт болуш керек деп. Түндө иштеп аткандыктан ошондой болуп калат да биздики. Рамазан 2017 долбоору дагы бул бизде өзгөчө болду деп баса белгилегим келет. Анткени кечки эфир, түнкү эфир деп түнгө чейин сиздер дагы калып калган учурларыңыздар болот. Көрөрмандарга дагы көптөгөн маалыматтар жетип болуш керек э. Анан мындай суроо, мисалы бул долбоор былтыр да болгон, мурда жылда болуп, быйыл да болду. Анан Азиз байке сизге былтыркы салыштырмалуу кандай болду? Кыскача айтсаңыз. Былтыркы салыштырмалуу менин өзгөчөлүгү мен үчүн коллектив жаш болду. Мурунку жылы биздин баягы дастыккан агайларыбыз, Мыктыбек ажы, ушулар бизди башкарып ошолор уюштурган. Быйыл андан өзгөчөлүгү жаштар жаган. Көрүүчүлөрүбүз деле билди болуш керек, алпачыларыбыз да жаш, башкаруучулар да жаш болуп аракет кылышты. Мен ойлойм, Кудай буйруса, жыйынтыгы жакшы эле болду деп ойлойм. Сиздин оюңуз боюнча? Бул Рамазан 2017 деги Рамазан долбоору бул кыргыз массалык маалымат каражаттарында, жоксо кыргыз журналистикасындагы эң уникалдуу бир долбоор деп атаса болот да. Себебинде бул долбоордо бардык нерсе чагылдырылат. Ошол эле саясаттан баштап, ошол эле социалдык, экономикалык, экологиялык, ошол эле диний, ошол эле үй бүлөлүк бүт бардык нерсе чагылдыргандыктан бул уникалдуу долбоор деп айта алабыз да. Өзгөчөлүгү былтыркыдан өзүңөр көрүп тургандай биздин студияларыбыз жаңы, алып баруучуларыбыз жаңы, конокторубуз өзгөчө болуп атат. Өзгөчөлүгү ошону баса белгилеп айтсак болот. Сиздерге жыйынтыктоочу сөз жана Аян сиздер үчүн эмне? Ооба. Аяндан эмне таптыңыздар? Ушунча жыл иштедирсиздер, анан Аян сиздер үчүн кандай кызмат кылып берди? Аян мен үчүн жалпы телеканалдын ортосунда эң бийик турган канал деп эсептейм. Анткени бир учур болду, жумушту деле калдык. Бирок кеткен жокмун Аяндан, анткени бул жерде пайдалуу нерселерди көрсөтөбүз. Бир гана мен ошол кармап турат бул жерде. Ошол өзгөчөлүгү ушул. Анан Аяндан эмне таптыңыз? Аяндан көп нерсе таптык. Бакыт таптыңыз. Жеңгемди Аяндан таптыңыз да? Антикеле болду. Рызкын ушул жерден таап атабыз. Кудайга шүгүр, ушул жерден көп алымдарыбыз көп келет, алар менен таанышып, көп пайдалуу нерселер көп болду деп ойлойм. Сиз үчүн Абдулхан байке? Аян мен үчүн үйүм. Биринчи эле кезекте. Себебинде мен студент болгондуктан мен өзүмдүн үйүм жок. Ушул студияда жашап, ушул студияда эфир чыгарып, ушул жерде эле жүрүп калдык. Сиз үчүн? Мен үчүн бул үйүм. Эмне таптыңыз? Болочок жеңеңизди да ошоктон таап каласыз. Вакыт көргөзөт, бирок мен бул жерден тапканым коллектив. Чыныгы жамааттык бир чыгармачыл топту таптым. Мен үчүн да сен бул жакка келип, мен мисалы ыймандан кичине болсо дагы сабак алып аткан чагымда, анткени коллективдин бардыгы намаз окуган, өзгөчө алтын адамдар. Ошон үчүн бардыгыңыздар бар болуңуздар, аман болуңуздар деп тилек айталы. Мында көрөрмандар менен коштошо алсаңыздар. Ооба, эркин микрофон суналып, кыргыз элине болгон сиздердин каалоо тилектериңиздер. Мен биринчиден ошол орозун акыркы күнү жалпы ороз кармаган мусулман бир туугандарыбыздын орозосу кабыл болсун деп Кудайдан тилейм. Жараткан Аллах ушул кармаган орозобузду кабыл кылып, өзү убада кылган, эч ким билбеген, өзү гана билген сооптордон бизге да насип кылсын. Эртеңки айт майрам менен куттуктайбыз. Эли жерибизде тынчтык болсун, токчулук, эл башчыларыбызга, эл журтубузга бекем ыйман, тынччылык, токчулук, молчулук каалайбыз эл журтубузга. Амин дейли дагы келиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздардын эртеңки айт майрамыңыздар маарек болсун. Эң биринчиден, экинчиден баарыңыздар Аян телеканалын көрдүңүздөр, сындадыңыздар. Биз чыгарган эфирлерге ыраазы болуңуздар. Колубуздан келишинче сиздерге маалымат бергенге аракет кылдык. Жана ошондой эле кандай каалоо тилектериңиздер, кандай куттуктоолоруңуздар бар болсо, Кудай таала баарын кабыл кылган болсун. Анан ар бир окуган намазыңыздарда, дастурконго отурганда биздин телеканалга, биздин жамаатка, бизге дуа кылганды унутпаңыздар. Амин дейли дагы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип биздин бүгүнкү эфирдин биринчи бөлүгүнө соңуна келип жетти. Ал эми конокторубуз менен кичинекей музыкалык чыгармадан кийин жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар.